Саламатсыздарбы? Каналыма кош келиңиз. Эгер каналымда жаңы болсоңуз, сөздөрдө катталып кетүүнү унутпаңыз. Биз бүгүнкү видеону мугалимдер үчүн пайдалуу бир көрсөтмө куралды жасап көрсөтүүнү чечтик. Анда менен чогуу бирге болуңуз. Бул көрсөтмө куралды мугалимдер сабактын физмунткасында же болбосо жагымдуу маанайда колдонсо өтө жакшы. Сонун бизге керек болот А4 формасындагы 4 түстүү кагаз, желим, карандаш, кайчы. Анда биз баштадык. Менен чогуу биргеликте сиз дагы аткарып көрүңүз. Мынакей алгач эле биз тегеректи кыркып алуу үчүн тегеректи тартып алдык. Эми кайчынын жардамында кыркып чыгабыз. Тик бурчтукту да кыркып алдым. Эми сүйрү формасындагы фигураны кыркып алабыз. Мынакей карандаштын жардамында сүйрү тартып алдым. Энди кайчынын жардамында кыркып чыгабыз. Мынакей достор, биздин сүйрү формабыз дагы даяр. 2 тик бурчтук, тегерек жана сүйрү. Эми А4 формасындагы ак кагазга желимдин жардамында жабыштырып чыгабыз. Бул бир эле физмунткада же болбосо жагымдуу маанайда колдонбостон, бул окуучулардын моторикасын, кол манжаларын кыймылдатууда дагы өтө жакшы пайдасын тийгизет. Андан сырткары окуучулар түстөрдү да жатташат. Андан сырткары геометриялык фигураларды дагы жаттап калышат. Эгер менин видеом сизге өтө пайдалуу болуп жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Мынакей достор, биздин көрсөтмө курал даяр болду мугалимдер үчүн. Тик бурчтук, тегерек, сүйрү формасындагы көрсөтмө курал.